Салам достор, биз бүгүн детский шапканын бир түрүн токуйбуз. Бул үчүн мен баламдын башынын размерин мындай кылып, башты мындай кылып туруп эле петляны мындай кылып арнап көрөбүз. Ушунун башынын формасыначы, анан ошо менен размер алабыз. Эгерде эми балдар ар кандай болот го, кээ бирки жаш балдардын башы чоңураак болот, кээ биркинин кичинекей болот. Ошон үчүн мен мынча петля алыңыздар деп айтпайм. Анын үстүнө андан көрө мына ошол петля менен эле башын мындай кылып формасын аласыңар. Канча петля чыкса, ошончо кылып токуй бересиздер. Же болбосо бир петля ашыкча аласыздар да. Анан мен болсо эми баламдын башына кичине чоңураак болсун дейин десем, бир 26 же 24 алам. Мынакей достор, мен 24 петляны алдым. Мына жерге бекитип коем. Карайбыз. Мына жерде куйругу бар. Так. Мындай алабыз. Эми мындай кылып туруп экөөнү бириктиребиз да. Ушуну мындай көрсөтүп берейин. Мынакей. Ошондо мынакей мен 24 петлям, мына 25, бул болсо биринчи петля. Ошонун үстүнө эле мындай астынан ичинен чыгарып кетебиз, мындай кылып ичинен. Ошондо мындай болот да, лицевой болот. Кийинкисин дагы эми болду ушул бойдон бирикти. Экөөнү эле бириктирип кете беребиз мындай кылыпчы. Экинчисинин аркасынан да чыгарып алдым. Мына көрдүңүздөрбү, кайра токулуп кетип атат. Ушинтип мынанын ичинен рабочий нитти шапканын ичинен алып токуй баштайбыз да. Мынакей көрдүңүздөрбү? Үчүнчүнү да чыгардым. Мынакей. Бул жагы кайра уланып кетти, көрдүңүздөрбү? Мына жерде мына 24 болчу, мына жерден 25 башталып кетти. 25ти биринчи петляга киргизим, анан мындай менде кружок пайда болду. Эми аягына чейин эле ушинтип бардыгын чыгарып кете беребиз. Лицевой кылып эле. Эч кандай бурабайбыз, буралып калса оңдойбуз. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Эми ушунун аягына чейин чыгарып алайын, андан кийин сиздерге көргөзөм. Мынакей достор, мен аягына чейин токуп алдым. Бардыгын көрдүңүздөрбү? Жөн гана лицевой болуп кетти. Мындай болот. Азыр биринчи кичине билинбеши мүмкүн. Мынакей, мен 24 петлям мына жерде калды. Эми мына куйругун ушул бойдон эле калтырып турам. Андан кийин бүткөндөн кийин бекитип коебуз аны. Эми ушинтип эле экинчи рядты дагы кодум ушундай кылып эле рабочий ниттен алып, ичинен алып чыга беребиз. Ушундай кылып бир 4 ряд токуп алабыз. Мынакей достор, биз мына белгилей алган жерге келдик. Мынакей 4 ряд токудук. 1, 2, 3, 4. Мына 5-инчиси болуп кетти уже. Мына жерлерди мындай тартып коебуз. Мына куйругун тартканда эле биригип калат. Кыйшак болуп калды деп ойломоңуздар. Эми кандай кылабыз? Эми мына жерге келдик. Эми болсо мындай кылабыз 5-инчи рядда. Мына 2 петляны кыскартып баштайбыз, үстү жагын. 2 петляны бир алабыз дагы, аркасынан 1 петля менен чыгарып коебуз. Мына көрдүңүздөрбү? 2 петляны бир алып, бир чыгарабыз. Андан кийин дагы 4 петляны лицевой токуйбуз. Жөн гана алып өтөбүз 4 петляны. 2, 3, 4. Эми дагы 2 петляны бириктиребиз дагы 1 петля менен чыгарып коебуз. Эми калган 4 петляны дагы жөнөкөй токуйбуз. 1, 2, 3, 4. Дагы кайра кандай кылабыз? 4 петля лицевой кылдык, кайра 5-инчини бириктирип 1 токуп коебуз. Көрдүңүздөрбү? Мына кичине болсо дагы кыскарып баштайт мына. Азыр ушинтип бир катар токуйбуз. Көрдүңүздөрбү? 4 эстесеңиздер, мына 4-5 рядда уже кыскартып кетип атабыз. 4 лицевой, андан кийин 2 петляны бир кылабыз, 5-инчисин, анан кайра 4 лицевой токуйбуз. Кайра 5-инчисин дагы 2 петляны бир кылып туруп, мына рабочий ниттен алып өтүп коебуз. Мен азыр экөөнү бириктирдим. Демек дагы 4 петляны лицевой токуйм дагы ушундай ряддан дагы 4 ряд токуп алам. 5, 6, 7, 8 ряд токуп алам. Мынакей достор, мен 7 катар токуп алдым. Азыр мына тушуна келдим. Мына караңыздар, мындай болуп кыскарып калат. Мынакей көрдүңүздөрбү? Мына шапка чоң көрүнгөнү менчи мына жерден мындай ичинен мындай пухлый болгон үчүн адам башын кысып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн мына жери катыраак, көбүрөөк ала бериңиздер. Мына жеринде жип бар болгон үчүн тартымдуу болуп калат. Башына сөзсүз ченеп көрүңүздөр, анткени кээде кичине албасаңыздар батпай калышы мүмкүн. Анан мындай кыскартып атканда дагы карап көрүңүздөр, баланын башыначы батып атабы же кыска келип атабы. Эгерде жаап кетип атканда мына жерде ар кимдин башы ар кандай деп атпайм. Ошол жерде эгерде мен 4 лицевой кылсам, сиздин балаңыздын башы оңураак болуп калса, 5 лицевой, андан кийин 6-чысын мындай экөөнү бириктиришиңиз керек болуп калат да. Азыр мен 7 ряд токудум, дагы бир рядым калды, 8 ряд кылам. Ошондо ошол менен буну бүтүрөбүз дагы башкача кылып жаап баштайбыз.
Мынакей достор, мен 8 ряд токуп алдым. Мына жерде меники башталган, мына жерде куйругу жүрөт. Азыр мындай кыйшак болуп калышы мүмкүн, бирок мынтип киргизип койсок, баардыгы тегиз болуп калат. Мынакей көрдүңүздөр, мен мына жерден экөөнү бириктирдим, анан 8 ряд мындай жөн гана бүттү. Сиздерде ар кандай болушу мүмкүн, эми размерге карайт. Эми 9-рядды кандай кылып баштайбыз? Мынакей достор, 9 рядды баштайбыз. Мынакей жерде мен экөөнү бириктирип бүтүргөм. Экөөнү бириктирдим, андан кийин бир лицевой кылганда бүттү. Эми 9-рядда кандай кылабыз? 9-рядда бир лицевой, анан 2 петляны бир кылып токуп кетебиз. Мен мына жерде экөөнү бириктирдим, бир лицевой токудум. Эми экөөнү бириктирем дагы. Баланын башыначы бата атабы же кыска келип атабы? Эгер дегенде жагып кетип атканда, мына жерде ар кимдин башы ар кандай деп атпаймынбы? Ошол жерде эгерде мен 4 лицевой кылсам, сиздин балаңыздын башы оңураак болуп калса, 5 лицевой, андан кийин 6-сын мындай экөөнү бириктиришиңиз керек болуп калат да. Азыр мен 7 ряд токудум, дагы бир рядым калды, 8 ряд кылам. Ошондо ошол менен буну бүтүрөбүз дагы, башкача кылып жаап баштайбыз. Мынакей достор, мен 8 ряд токуп алдым. Мына жерде меники башталган, мына жерде куйругу жүрөт. Азыр мындай кыйшак болуп калышы мүмкүн, бирок мынтип киргизип койсок, баардыгы тегиз болуп калат. Мынакей көрдүңүздөр, мен мына жерден экөөнү бириктирдим, анан 8 ряд мындай жөн гана бүттү. Сиздерде ар кандай болушу мүмкүн, эми размерге карайт. Эми 9-рядды кандай кылып баштайбыз? Мынакей достор, 9-рядды баштайбыз. Мынакей жерде мен экөөнү бириктирип бүтүргөм. Экөөнү бириктирдим, андан кийин бир лицевой кылганда бүттү. Эми 9-рядда кандай кылабыз? 9-рядда бир лицевой, анан 2 петляны бир кылып токуп кетебиз. Мен мына жерде экөөнү бириктирдим, бир лицевой токудум. Эми экөөнү бириктирем дагы. Бир рабочий ниттен алып чыкпа. Мынакей. Ушинтип кыскартып кете беребиз. Эми бир лицевой токуйбуз. Андан кийин экөөнү бириктирип токуйбуз. Ошондо мындай ниткалар азаят да. Ошол менен жабабыз акырында. Экөөнү бириктирдим, бир лицевой, анан экөөнү дагы бириктирем. Бир лицевой. Көзүлөрү тартылып кетип атат. Ушинтип биз мына чокусунда мынандайлардан 4 петля калгычакты токуй беребиз. Достор, биз 6 петля калды үстүбүздө. Мынакей. Ушуларды кыскарта берсек болот. Мынакей мындай болуп кыскарып кетти. Эми кандай кылабыз? Кээ биркилер 4 петляга чейин калтырат. Мен бул жолку да мен 6 эле петля калтырып жабайын деп атам. Эмне дегенде бул жагы өтө эле узкий болуп кетти. Ошондуктан мына жерден 6 петля менен жабам. Эми кандай кылабыз? Рабочий нитти кичине алып чыгабыз. Мынакей көрдүңүздөрбү? Анан мына жерден рабочий ниттен 2 петляны жазып жиберебиз. Жазып жибердим. Эми бул жагын кыркып салабыз. Рабочий ниттен. Мынакей узун жип калды. Эми кандай кылабыз? Ушуну баарын мондай кылып бириктиребиз. Петлялардын баарын. Андан кийин болсо бирден деле көрүп алсаңыздар болот. Мына узун жипти алып чыгабыз. Барынан. Көрдүңүздөрбү? Мондай кылып таштап койсоңуздар деле болот. Мына жери калпачок болуп калат. Бирок биз ушундай кылдык. Эми бул түрүндө. Ушундай кылып туруп, эми мына ичине ушул петляны алып чыгабыз ичинен. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Тартып коебуз. Тартып туруп, мына көрдүңүздөрбү? Түгүл жок. Мына жери жабылып калат. Кичине узунураак болот. Мындай кылып жазып коебуз. Кыскартканда ушундай шок-шокуй болуп кетет. Көрдүңүздөрбү? Сиздер не обязательно 4 петля калыш керек. 8 петля кылып туруп деле жаап кое берсеңиздер мына жер болот да. Анан ичине эмне кылабыз? Ичин карасаңыздар мындай укмуш болуп калат. Өзүнчө эле мынакей лицевой жагы ичине келтиргенде мынакей ичи мындай болуп чыгат дагы, өзүнчө бир узор. Бул дагычы кече бир потоктон көрдүм, бир эже ушундай плет токуп туруп ичинен оодарып койгон экен. Элдин баары таң калып атат бул кандай узор депчи. Ушундай кылып туруп анан мына жерин мындай кылып түйүп койсоңуздар тортко окшоп калат мындай болуп. Негизинде тамаша айта кетейин. Эми кандай кылабыз? Мына жерди билесиздер, мындай кылып туруп бекитип туруп, бул жагын кыркып алып туруп, мына жерден жип менен бекитип салсак болот. Анан кантип жабабыз?
бул жагына караганда ич жагы красивыйраак чыгат, ошон үчүн ичинен кийгизип койсоңуздар да болот. Мынакей, буну мындай кылабыз. Мына биздин уже белгилеп алган эмебизди алып кое берсек болот. Мынакей, ушундай кылып бекитип, жип менен байлап койсоңуздар болот. Болбосо мынакей биз уже жиптерибизди бекитип койдук, шапканы да тигип койдук. Ошол эле взрослый адамга делечи, адамдарга деле кудум ушундай кылып эле ушул схема менен эмете берсеңиздер